Пиязды сыртқа экспорттоого тыюу салгандан кийин баасы 15 сомго чейин түштү. Бул тууралуу антимонополия кызматы депутаттын суроосуна жооп берип жатып билдирди. Учурда базарда пияздын орточо баасы 60 сом болуп жатканын кошумчалады. Ал эми эл өкүлү кампаларда сакталган пияздар bir айдан кийин эч нерсеге жарабай калаарын айтып, экспортко уруксаат берүүнү сунуштады. Эми пияз бул күнүгө наң окшоп жей турган тамак эмес. Бир үй бүлө көп болсо 2-3 томолок жесе керек тамакка кошуп. Ошондуктан муну экспортту тыюуну алып салсаңыздар, мен токтомго сунушкат элем. Жаз келип калды. Мындан биз эчтеке көп нерсе жоготпойбуз. Айыл чарба министринин айтымында өлкөдө 17 000 тонна пияздын запасы бар. Жаз айларынан жашыл пияздар чыкканга чейин тамак аш коопсуздугу үчүн экспортко уруксаат берилбейт. Министр тонналап пияздар сакталып жаткан кампалардан кабар алганын айтты. 17-20 000 тоннага жакын пиязыбыз бар деп эсептеп атабыз биз алып калган көлөмдөр боюнча. 5 000 тоннан бар, 3 000 тоннан бар деген складтарга да бардык биз. Бардык, иш жүзүндө ошо 1000 тоннадан ашпаган. Баягы телевиденияга чыктым, могу жерде 5 000 тонна турат деген жерге бардык. Эки склад биригип 1200 тонна болду. Бүгүн парламентте жазгы талаа жумуштарына карата даярдык талкууланды. Эл өкүлдөрүнүн суроолоруна министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жана министрлер жооп беришти. Мында күйүүчү майдын кымбаттыгы жана арзан насыяларды берүү тартиптери тууралуу маселелер козголду. Былтыр өкмөт 10 800 фермерге арзан насыя берген. Быйылдагы 6 миллиард сом бөлүнөөрү пландалууда. Былтыр уже bir жылдан бери бизде күйүүчү май такыр түшпөй келатат. Ошол 74-75 сом менен бүгүнкү күнгө чейин түшө элек. Уже алдын ала жакын арада уже жаз чыгып келатат. Мындайча айтканда бул дагы бир кандайдыр бир деңгээлде катуураак көзөмөл алынып, өкмөт тарабынан ушул баягы баасын түшүрүп, элге шарт түзүп берүүнүн алкагында көбүрөөк иш алып барсабы деген мен дагы бир ирет суроолорду узатат элек. Көпчүлүк депутаттар аз бүгүн да ушул маселелерди көтөрүп атат. Айрыкча түштүк жергесинде дыйкандар bir сезондо 2 жол түшүм алганга укугу бар да, алса болот. Бирок өзүңүз билесиз, ушул аз пайыз менен берген кредиттер кечендиктен кеч бергендиктен байланыштуу жетишпей да калат да. Ошону тездетип берсеңиздер. Ар жылы бир элибизди же дыйкандарды өзгөчө бир сюрприз күтүп турат да. Мисалы, ошол эле картошканы карасаңыз, көп эгип алабыз. Ашыкча эгип алабыз, профицит кылып, ит арзан болуп кетет. Эл албайт, аны керек болсо малдарга таратабыз да. Же болбосо тескерисинче. Аны көрүп алып, кийинки жылы картошканы экпей коюп, жетишпей, дефицит болуп, же сыртка экспортко чыгып кетеби, айтор, кайра карасаңыз асманга чыгып кетет баасычы. Ошон үчүн жана хранилищаларды, холодильниктерди, соода, логистика борборлорун түзгөндө гана биз стабилдүү, жакшы баага чыгара алабыз. Мындан сырткары жогорку кеңеште социалдык көйгөйлөр айтылды. 2023 жылы курулушу 50%га аяктап калган мектептер ишке берилет. Тизмеде болжол менен 65 мектеп бар. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен жакынкы 3 жылда курулуп жаткан 546 объектини бүткөрүү пландалууда. Жакынкы 3 жылдын ичинде президент Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы бар. 546 объекти барын баштап алган экенбиз, ошолорду бүтүрүүгө аракет кылабыз. Бирок мен сиздерге айттым элем, жакынкы 10 жылда демографиялык взрыв болуп атат. Бизде жылына 24 жаңы школ куруп турушубуз керек. Анда эске алып атабыз. Айыл чарба министрлигинин маалыматына таянсак, 2023 жылдагы айдап себүү иштери үчүн үрөөн менен камсыз кылуу 80%ды түзөт. Жаныбеков быйыл сугат каналдарын даярдоого 1 миллиард сом бөлүнгөнүн, быйылкы жылга 816 канал тазалана тургандыгын кошумчалады. Бул былтыркыга караганда 50 чакырымга көп. Роза Ахматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.